Сарайында туруп дүйнөнү дүңгүрөткөн Султан 2 Абдулхамид хан. Султан 2 Абдулхамид хандын сүргүндө жүргөн жылдары болчу. Күнүгө жарым саат гана сыртка чыкканга уруксат бар болчу. Султандын кызы кыздуу болгон. Кызын таятасы менен тааныштырайын десе уруксат беришпей коет. Эч ким менен жолугууга уруксат жок эле. Кыз болсо өз кызына таятасын көрсөтүүнү аябай каалайт. Абдулхамид Босфор кысыгынын бир тарабында Бейлер бей сарайында болчу. Кызы болсо Босфор кысыгынын экинчи тарабына атайын дүрбү камдап, алыстан болсо дагы атасынын караанын көрүү үчүн кызы экөө Абдулхамиддин эшикке чыгуу саатын күтүп турушкан. Бир убакта Султан Абдулхамиддин сыртка чыкканын алыста дүрбү салып карап турган кызы көрдү да, кубана кызын чакырды. Таятаң чыкты, деди кубанычы койуна батпай кызы. Кичинекей небере да кубануу менен колуна дүрбүнү ала кое, таята деп кыйкырды. Бирок Султан Абдулхамиддин небересинин кыйкырыгын угуусу да, аларды көрүүсү да мүмкүн эмес эле. Анткени ортолорунда гилтейген Босфор кысыгы бөлүп турган. Султан ичип жаткан кофесин столго коет да, ордунан турат. Анан балкондун четине чейин басып келет да, дүрбү турган тарапка карап, куду менен небересин көрүп, анын дабышын уккандай, ага жылмайып, кол жаңсайт, кол булгалайт. Бул жөнөкөй бир адамдын кыла ала турган иши эмес. Бул Султан Абдулхамиддин олуялык керемети болчу. Бадизаман Саид Нурсида Осман дөөлөтүндө жашап өткөн 3 султанды олуя деп билгендигинен улам, ар намазынын тасбихатында алардын атын атап дуа кылмайынча тасбихатын жыйынтыктоосун айтат. Ал 3 султандардын бирөөсү Султан 2 Абдулхамид. Бүгүн биз ушул улуу инсандын жашоо бейнесине сүңгүп кирип, сиздер менен чогуу өрнөк алууга аракет кылалы дедик. Султан 2 Абдулхамид хан 1842 жылдын 21 сентябрында жарык дүйнөгө келет. Атасы Абдулмажид хан, апасы Тери Мужган султан. Бирок Султан Абдулхамид 10 жашында апасынан, 19 жашында атасынан ажыраган. Осман дөөлөтүнүн тарыхында 99 султан катары такка отуруп, 33 жыл бою өкүм сүрүү менен өлкөнүн тарыхында Султан Сулаймандан кийин эле эң көп тактыда отурган султандардын сап башында. Султан Абдулхамиддин 99 болуп такка отуруусун жана 33 жыл бою салтанатта өкүм сүрүүсүн аалымдар тасбих таштарынын сандарына окшоштурушат. Касиеттүү Куранда Султан Абдулхамидке ишарат кылган сырдуу аяттардын бар болгондугун улуу аалымдар айтып кетишкендигин эч эстен чыгарбоо керек. Ооба, Курандын ар бир аятынын көптөгөн маанилери, көптөгөн жактары бар. Муну унутпоо керек. Сиротал Азизул Хамид аятынын көптөгөн маанилеринин бирөөсү жана абжат эсеби боюнча ишарат кылган убактысы дал ушул Абдулазизге жана 2 Абдулхамид ханга туура келет. Бул эки султандын халифалык доорлорунун аралыгы анчалык деле чоң убакытты камтыбайт. Ортодо 3 айга жетпеген Султан 5 Мураттын султандык доорун кошпогондо, Султан Абдулазизден кийин эле султандык такка Султан Абдулхамид олтурган. Ошол мезгилдин бүктөмүндө калган 1876 жыл 3 султан жылы деп айтылат. Анткени Султан Абдулазизди англис тыңчылары шейит кетиришкенден кийин такка Абдулхамиддин агасы 5 Мурат отурат. Бирок болуп өткөн иштердин таасиринен улам Султан 5 Мурат 3 ай өкүм сүрбөй, акылынан азып тактан кетет. Ордуна ошол эле жылы 31 августунда Султан Абдулхамид такка отурат. Имам Шафиден фитна маалында акыйкат жолунда болгондорду кантип билсек болот деп сурашканда, душмандын атылган окторун карагыла. Ал октор сайылган тарапта акыйкат болуп, силерди акыйкат ээсине алып барат деп жооп берген экен. Мына ошол душман ого Султан Абдулазизди шейит кетиргенден кийин Султан Абдулхамидди бутага алган. Кудум эле азыркы күндөгү Эрдогандын айланасында болуп жаткан саясий оюндар сыяктуу. Байкасаңыз, аны азыр бүтүндөй батыш ааламы өздөрүнүн жаадай болгон медиалары менен жамандап, ага диктатор деген наам тагышууда. Албетте, бул оюнда алар мусулмандардын ичинен чыккан ишенчектерди курал катары колдонушууда. Абдулхамиддей ислам дүйнөсү үчүн күрөшкөн жакшы инсан диктатор деген атка өзүнүн эле мусулмандар тарабынан коюлууда. Биз саясатка аралашалы деген ниетте эмеспиз. Болгону маселе дагы да түшүнүктүү болсун үчүн гана мисал келтирдик. Ошол ислам душмандарынын бутасына алынган Султан Абдулхамиддин жанына санап болбой турганчалык көп эле жолу кол салынган.
Бирок Аллахтын сактоосу менен ар жолкусунда ар кандай себептер менен аман калган. Ошол кол салуулардын бири Куттуу жума күнү ишке ашкан. Бельгиялык анархист Эдвард Жорис баш болгон террористтер Султан Абдулхамидтин жума намазынан чыгуу убактысын болжоп, сааттуу бомба коюшкан эле. Бирок ошол күнү султан Шейхул Ислам Мехмет Жамалиддин менен тепкичте бир канча убакыт сүйлөшүп калат. Бомба ошол учурда жарылат. Бул жарылуудан Абдулхамид ошентип жара дагы албай аман калат. Бирок бир канча адамдар жараланышкан болчу. Адамдар ошол маалда дүрбөлөңгө түшүп, туш тарапка чуркап жатышкан. Султан Абдулхамид хан болсо, коркпогула, ордуңарда калгыла деп элди, аскерлерди тынчтандырып жүрдү. Бул окуя боюнча адамдар ошондо сизди көрүп кайраттуулугуңузга таң калдык дегенде Абдулхамид ушинтип айтат. Аллахка даңк болсун. Мындан да кутулдук. Мен Аллахка тобокел кылгандарданмын. Жүрөгүмдө бир гана Аллах коркуусу бар. Бир окуядан мурун анын алдын алуу үчүн сарсанаа болом. Бирок ошол коркунучтун ичинде өзүмдү окко тосуудан да жалтанбайм деп жооп берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кылган ишибиз жөөттөрдү ачууланткан болсо, анда биз туура жолдобуз деп айткан. Султан Абдулхамидтин кылган иштери кайдыгерликке түшпөй мусулмандардын таламын талашып кызмат кылуусу душмандарды аябай ачуулантчу. Андыктан аны өлтүрүүнү ошентип көп эле жолу тажрыйба кылып көрүштү. Бирок ийгиликсиз тажрыйбалардан кийин аны тактан кулатуунун жолдорун издей башташкан. Султан 2 Абдулхамид Осман дөөлөтүнүн башына эң оор жылдарда келген. Мына Кулайт деген өлкөнү 33 жыл бою болгондо да өзү жалгыз алып кетүү өтө чоң кыраакы акылды жана күжүрүмөн эмгекти талап кылат эмеспи? Өзү жалгыз дегенибиздин себеби анын айланасында ишенимдүү, узакты көрө билген, сөз уккан тайманбас кадрлар жок дей ала турганчалык аз болгон. Кодум эле өзү жалгыз чоң империянын жүгүн мойнуна ташып жүрчү. Балким бул жүктүн оордугунан болсо керек, жылдар өтүп Абдулхамидтин мойнунун бүкүрүүгө айланганын анын сүрөттөрүнөн байкоого болот. Абдулхамид хан Осман дөөлөтүн бөлүп жарууга ар дайым даяр турган куу кыйтыр карышкырларды кантип алаксытууну жакшы билген. Зээндүү султан өзү бул жөнүндө Европанын дүйнө өлкөлөрүнүн ортолорунда бөлүшүү максатында экендигин апачык билгем. Алардын бөлүшө турчу өлкөлөрдүн арасында албетте Осман дөөлөтү да бар болгон. Мен бул күчтүн алдына жалгыз өзүм чыга албайт болчумун. Күчүм жетпейт эле. Кыла турчу жалгыз ишим алардын ортосундагы атаандаштыкты козутуп, ар биринде дагы да чоңураак үлүш алуу үмүтүн ойготуп, бири-бирине кол салдыруу болгон, деп айтат. Султан Абдулхамид сырткы саясатты жүргүзүүдө тең салмактуулукту кармоого жана тарапкерсиздикке өтө көңүл бурчу. Бирөөсү менен достошууда экинчисин душман кылып албоого маани берүү керектигин көп айтат эле. Өз сөзүндө Султан Абдулхамид: "Мен эч бир өлкөгө сөз берип байланбадым. Англиянын жана Франциянын көзү ар дайым чыгышта болчу. Айрыкча мусулмандар ортосунда бүлүк салуу ниетинде эле", деп айтат. 2 Абдулхамид өзүнүн уста саясаты менен Англия, Германия, Орусия менен болгон саясатта өлкөсүн саламаттуулукта кармап турган. Бирок кийин келгендер бул саясатты түшүнүшпөй, өлкөнүн кулоосуна себеп болгон. Жада калса Туркиянын 1 дүйнөлүк согушка кирүүсүнө да ошондогу эл башчылардын шалаакылыгы, чабал саясаты себеп болгон деп айтышат тарыхый серепчилер. Балыкчыны алыстан тааныйт дегендей, Султан Абдулхамид Бисмаркка чыныгы саясий дипломат деп баа берсе, Бисмарк да өз кезинде Абдулхамид жөнүндө "Дүйнөдөгү бүткүл акыл 100 грамм болсо, анын 90 граммы Абдулхамидде, 5 граммы менде, калган 5 граммы да башка башкаруучуларда" деп Абдулхамидтин зээнине там берип айткан жайы бар. Караңгылыкта жол тапкан, капилеттен сөз тапкан султан өзүнүн өлкөсүн ар кандай кыйын кырдаалдан да алып чыгып кетип турган. Султан Абдулхамид такка келген кезде мамлекет карызга белчесинен баткан абалда эле. Бул карыздар алгачкы жолу 1854-55 жылдардагы Крым согушунда алына баштаган. Алынган карыздын туура эмес пайдалануусунан улам 1880 жылдардын башында карыз ошол кездин түрк лирасы боюнча 250 миллионго чейин көтөрүлгөн. Ошондогу Орусия менен болгон согуш Осман өлкөсүнүн экономикасын чөктүрүп, өлкөнүн тарыхында терең жараны ачкан болчу. Бул жара Султан Абдулхамидтин убагында да канаганын улантып, ошондогу сырткы карыздар Абдулхамидтин колун байлаган саясий жип болуп турган. Султан Абдулхамид өзүнүн саясий кыраакылыгы менен 33 жылдык салтанат убактысында карыздын 10/9-ун жапкан болчу. Бирок ал тактан кулагандан кийин ошол карыз кайра 2-3 жылдын ичинде 13 эсеге өскөн. Элди сүймөйүнчө аларга кызмат кыла албайсың, деп айтат Абдулхамид.
Анын сыңары Абдулхамиттин күн түн дебей эл үчүн жигердүү эмгектенүүсү бизге анын элге болгон сүйүүсүн айкын көрсөтүп турат. Англиянын тыңчысы, сыртынан түрколог көрүнгөн Армени Ван Бери Абдулхамиттин мээнеткенчтиги боюнча ушул сөздөрдү айтат. Падышадан коркушуңар мүмкүн, аны жек көрүшүңөр да мүмкүн. Бирок анын ишмердигин, адилеттүүлүгүн четке кага албайсыңар. Сөздөн ишке өтө турган болсок, экинчи Абдулхамиттин учурунда килем, кездеме токуучу фабрикалар, кирпич жана керамика чыгаруучу заводдор, ооруканалар, мектеп медреселер, жогорку окуу жайлар, шаардык имараттар болуп, отуруп, көптөгөн элдин керегине жараган жайлар курулган. Бүгүн Түркиянын шаарларын кыдыра турган болсоңуз, Абдулхамит заманында салынган бир топ көрүнүктүү имараттарга күбө болосуз. Султан Абдулхамит өзү да колунан көөрү төгүлгөн жыгач устасы эле. Бул өнөр аны чарчаганда эс алдыруучу хоббилеринен болчу. Түгүл бир чечимге келе албай арсар болуп турган учурда да жыгачтан эмненидир жасаганча ойлонуп иш кылчу дешет. Көптөгөн чечимдерди да өзүнүн жыгач устаканасында кабыл алганын да айтышат тарых булактары. Мен жеке өзүм да Түркиянын Афьон шаарына барганымда Абдулхамиттин колунан чыккан бир эмгегине күбө болдум. Афьондогу Мевлеви мечити салынганда ал мечиттин башкы эшигин Абдулхамит өз колу менен жасап жөнөткөндүгүн айтышты. Иштин эң кызыктуу тарабы Абдулхамит хан салынган мечиттин эшигинин көлөмүнөн, формасынан таптакыр бейкапар болгон. Бирок ошого карабай, эшикти алып келип коюшканда кудум эле ошол мечиттин эшигине карап өлчөп, өкчөп жасалгандай чоң же кичине келип калбастан таптак туура келген. Бул да Абдулхамит хандын олуялык кереметтеринен. Кыракы султан басма сөз менен театрлардын да аябай чоң күч экендигин жакшы билген. Бул экөөнү кудум эки тарабы курч кылыч сымал деп салыштырганы да бар. Бүгүнкү тил менен бир сөз кылып айтканда, медиа залымдардын колунда зулумдук куралы, адилеттүү башкаруучунун колунда болсо адилеттүүлүк куралы катары пайдаланылат. Ошондуктан Абдулхамит хан кино жана театрга да өзгөчө маани берип, өлкөнүн саламаттуулугу үчүн динибизге ылайыктуу түрдө колдонууга аракет жасачу. Ушул максатта театрларды салдырды, басмаканаларды аштырды, китептерди котурттурду. Сарайда да өзүнүн чоң китепканасы болгон. Анткени ал дагы биздин эң чоң душманыбыздын сабатсыздык экендигин ачык сезген эле. Өз сөзүндө Султан Абдулхамит өлкөнү көтөрө турчу күч билим болгондугун, анын пайдубалы да дин экендигин маал-маалы менен айтып турчу. Андыктан экинчи Абдулхамит билим берүү жаатында баарысын санап чыгуудан эрине турганчалык көптүктө мектеп медреселерди, университеттерди аштырган. Өлкөнүн кампасын толтура турчу тармак мал жана дыйкан чарбалык экендигин жана бул маселеде соода саттыктын да үлүшү барлыгын эстен чыгарбаган султан ушул багытта элдин көрөңгөсүн агарткан институт окуу жайларында түздүргөн. Ал доордо медреселерде дүйнөлүк жана илимий илимдер окутулчу. Бадиви замандын айтуусу боюнча, адамга жалаң гана дүйнөлүк илимдерди окутуу аны атеизмге алып барса, жалаң гана диний илимдер менен сугарылуу да фанатизмге жетелээрин баарыбыз билебиз. Муну жакшы баамдап жеткен динсиздер да Абдулхамиттин салтанаты кулагандан кийин медреседеги окутулуучу дүйнөлүк илимдерди атайын алып салышкан. Натыйжада жарым сабат жана сабатсыздар өлкөнүн башына келишип, тез эле мамлекетти кулатып, жок кылууну ишке ашырган. Туура, Осман дөөлөтүнүн кулагандыгынын себеби катары өлкөнүн заманбап технологиялык өсүүдөн четте калганын айтып, айыптап келишкендер да бар. Бирок империянын технологиялык өнүгүүдө артта калуусунун себептерин изилдеп келгенде, Абдулхамиттин кыпындай да күнөөсү болбогондугун күбөсү болосуз. Себеби Султан 2 Абдулхамит билим жана технология өңдүү көптөгөн тармактардын өнүгүүсү үчүн өтө чоң иштерди аткарган. Алысты көрө билген султан дүйнөдөгү технологиялык өнүгүүлөрдү жакындан күзөтүп, керек боло турчу жаңылыктарды жасоодон да артта калган эмес. Айтайлы, 1889 жылы Жапон өлкөсүнүн императору Мейжинин жээни принц Камацу элчи катары Истанбулга зыяратка келет. Жапон императору Абдулхамитке Жапон өлкөсүнүн эң чоң наамы болгон Хризантема наамын Абдулхамитке ыйгарган. Ислам дини жана өлкөнүн технологиясы жөнүндө маалымат берүүсүн өтүнгөн кат жолдойт. Султан Абдулхамит ислам динин жана маданиятын тааныта турчу мындай мүмкүнчүлүктү качырып жибере алчу эмес. Андыктан бул өтүнүчкө эң жакшы бир көрүнүштө жооп берүүгө ашыккан. Султан Абдулхамит өлкөнүн технологиясынын үлгүсүн көрсөтүү үчүн саат устасы Муса атаны чакырып, ага дүйнөдө теңдеши жок саат үлгүсүн жасоо тапшырыгын берет. Муса дербиш ата ар саат сайын колун ачып сигнал бере турган бир саат жасоого киришет. Султан Абдулхамит сигналдын ордуна азан айттыруу сунушун айтып, натыйжада адам боюна жакын робот сааты пайда болот. Бул саат роботунун ар саат башында жарым метрге чейин алдыга жүткүнүп,
колун ача, азан айта турган функциясы болгон. Бул роботко Султан Абдулхамид хан өзү Аламет деген ат коюп, Жапон өлкөсүнө жөнөткөн. Аламет сөзү таң калыштуу, бир нерсени билдирүүчү белги деген маанеге келет. Абдулхамид Томас Эдисон сыяктуу ошол кездин атактуу окумуштууларын Америкадагы айлыгынан 20 эсе көп айлык берүү сунушу менен Стамбулга алып келүүгө аракет кылган. Сиздин оюңузча Томас Эдисон Абдулхамиддин мындай азгыруучу сунушуна макул болду деп ойлойсузбу? Балким бүгүнкү күндө бир аз көбүрөөк айлык үчүн мекенин таштап башка өлкөнү өнүктүрүү үчүн кетип жаткан илимдүү билимдүү жаштарыбызга карап туруп, албетте макул болгон деп айтаарыңыз турган кеп. Ананчы биз акыретти унутпаган, мекенди сүйгөн мусулман жаштар боло туруп, ушундай кадамдарга барып жатсак, акыретти билбеген, өзүн бир гана ушул дүйнө үчүн жаратылгандыгын ойлогон каапыр адам албетте дүйнөлүк бактылуулугу үчүн акча бар жерге качуусу айдын ачык эмеспи? Бирок Томас Эдисон Абдулхамиддин андай баалуу сунушуна макул болгон эмес. Тилекке каршы, биз ага эмес, бул маселеде ал бизге өрнөк көрсөтүп, өз өлкөсүндө кызмат кылып калууну тандаган. Мына көрдүңүзбү? Бүгүн биз суктанган батыш өлкөлөрү болсун же Америка болсун, кандай жаштардын, кандай илим адамдарынын эмгеги менен өнүккөндүгүн. Азыркы учурда биз эң зээндүү балдарыбызды ошол батыш өлкөлөрүнө билим алып, тажрыйба таап келүүсү үчүн жөнөтүп жатпайбызбы? Чындыгында мунун жаман жери жок. Хадисте илим Кытайда болсо дагы аны алуу үчүн Кытайга болсо дагы баргыла деп айтпадыбы? Европа билим технология жактан бизден алдыда болса, анда алардан үйрөнө турчу нерсебиз бар. Бирок ушуну унутпашыбыз керек. Илим алгач ислам дүйнөсүндө төрөлдү. Кийин бааланбагандыктан Европага качты. Азыр биз кайра аны жалдырап чакырып атабыз. Чынында аны кайрадан төрөтө ала турган потенциалдабыз. Болгону динибизге кайрылып, жалкоолукту таштап, ниетти түздөө керек. Европадан технологияларды үйрөнөбүз деп атып, алардын бузук маданиятын өзүбүзгө сиңирип алуудан сактанышыбыз керек. Биз намазда кыбланы карасак, илимде батышты карашыбыз керек деп атып, бүтүндөй либерализмди сиңирип алуудан сактанышыбыз керек. Чынында илимде деле тарыгыбыздын кыбласын карасак, бизге мыкты жол көрсөткүч болуп бере алат. Европаны илимде кыбла кылып алууда абайлайлы. Жана Европанын устаты болгон улуу Андалус ислам дөөлөтүн унутпайлы. Анан эртең жеңилдетилген салкын ислам, салттуу ислам, заманбап ислам, либералдуу ислам, экстремисттик ислам деген сыяктуу сыртынан ислам сыяктуу көрүнгөн, бирок маңызы бурмаланган динди карманып калышыбыз турган кеп. Илимде деле кыбылабыз Ибн Синалар, Харазмийлер, Баттанилер, Ибн Халдундар, Жусуп Баласагындар, Махмуд Кашкарилер сыяктуу батышты окуткан улуу ислам окумуштуулары болушу керек. Абдулхамидда убагында жаштарды Европага окутууга жиберет. Бирок тилекке каршы мамлекеттин тузун татып, акчасын колдонуп, окууга кетишкен жаштар Европанын илимине эмес, канализациясына түшүп калгандай, Европанын жалаң гана уу пикирлерин, бузук маданиятын алып келишти ошондо. Дал ушул жаштар Султан Абдулхамиддин тактан кулоосунда маанилүү рол ойношуп, мамлекетти душман колуна кош колдоп берилүүсүнө себеп болушкан. Ооба бир тууганым, бүгүн бизде да чет жактарга кеткен жаштарыбыз европалашып жатышат, корейлешип жатышат, орусташып жатышат. Бирок бул маселеде эмне оңойда, эмне кыйын экендигин, чыныгы мекенчил мусулман баласынын мындайда эмне кылуусу керектигин сурай турчу болсоңуз, биздин жооп ушул. Адам корейлердей чачын өстүрүп боёп алуусу менен, Европанын жаштарындай жарым жалаңаштанып тарзан болуп калуусу менен, алардын пикирин, көз караштарын өзүнө сиңирип, алардын тилинде тотукуштай сайрап калуусу менен элге да, жерге да, өзүнө да бир пайда бере албайт. Жана бул нерселерди өздөштүрүп алуу менен сыймыктануунун да кереги жок. Анткени бул нерселер мүмкүнчүлүк эле болсо ар бир адам кыла алчудай өтө жеңил. Мекенибиз үчүн керек болгон нерсе Европанын, Кореянын, Япониянын билим технология тармагындагы тажрыйбаларын өздөштүрүп, өлкөбүзгө алып келүү. Бөтөн жерде жүрсөң да мусулман байдан калып, элге жерге болгон сүйүүңдү көкүрөктө сактап жашоо. Мына чет жакка окууга кетип жаткан жаштарыбыздын чыныгы билдети. Эр болсоң ушул иштерди кылып көр. Чын айтасыз. Ал жактан илим тажрыйба алып келгенибизден кийин өлкөбүздө Абдулхамидде бизди баалап зарыгып күтүп алчу бирөө болбосу мүмкүн. Бирок бизди эч ким баалап барктабаса да, өз мекенин сүйгөн эр азамат катары сабыр кылып, өлкөбүзгө болгон сүйүүнүн урматына бул тоскоолдуктарды да басып өтөбүз иншалла. Эдусончолук да боло албайбызбы? Тарых кайталанат. Андыктан ошондогу европалашкан түрк бир туугандардан өрнөк албай, сабак алып, өнүккөн өлкөлөрдүн өнүгүүсүнө себеп болгон технологияларды жасоо тажрыйбасын өлкөбүзгө алып келүүгө ашыгалы. Анткени алар бизден алдыда болсо, бир гана ушул тармакта алдыда. А бирок маданиятты үйрөтүүдө,
Алар биз мусулмандарга эч качан мугалимдик кыла албайт. Муну биз исламияттан үйрөнөбүз. Мейли Союздун адамдары болсун, мейли европалыктар болсун, бизди динибизди бекем кармагандыгыбызды караңгылык, артта калуучулук деп баалашса да, биз бул динден эч качан баш тартпайбыз. Абдулхамид хан айткандай, европалыктар бизди кемсинтип жамандагысы келгенде, мусулмандарды диний фанат деп айыпташат. Айыпташсын. Биз да аларды дүйнөнүн жана анын өтүүчү жалдыр жултурларынын фанаттары деп атайбыз. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай, эч өлбөчүдөй дүйнөбүз үчүн, эртең өлчүдөй акыретибиз үчүн иштөөнү такыр таштабайбыз. Мындай жашоонун өрнөгүн бизге акыркы халифабыз Абдулхамид хан да көрсөтүп кетти. Ал эч өлбөчүдөй дүйнөлүк иштерин аксатпай, эртең өлүп калчудай ар дайым даарат алып, ибадатын аткарып, өлүмгө даяр жүрчү. Эч качан дааратсыз баспагандыгын айтышат жана анын жанында жүргөндөр. Абдулхамид хан сопу болчу. Шарият буйруганы сыяктуу аракеттенип, шариаттын сызыгынан чыкпаган олуялардан болгон. Шарият эрежелерине туура келбеген эч бир ишти жасабаган, жасалуусуна да көңүлү ыраазы болбогон киши эле. Диний такыбалыгын ушундан билиңиз, аны жакындан тааныгандар Абдулхамиддин даараты жок жерге баспаганын айтышат. Аялынын айтымында султандын жаткан жеринин баш жагына таза кыш коюп койчубуз дейт. Ал дайыма ойгон оору менен даарат ала турчу жерге барганча, дааратсыз барбайын деп, ошол кыш менен таямым алып анан барчу экен. Султан Абдулхамид өзү бул тууралуу биз мусулмандардын халифасы катары сүннөт эрежелерине көңүл бурбасак, үммөт мындан зыян тартат деп айтат. Абдулхамид хан иш бөлмөсүндө кайсы бир кызматкер кирчүү болсо, Аллахтын жараткан макулугуна урмат көрсөтүү максатында ордунан турууну каалоочу. Бирок мусулмандардын халифасы жана падышасы катары мындай кыла албоосунан улам, ордунан турганын жашыруу үчүн столунан бир кагаз издеп жаткандай түр көрсөтүп ордунан турат эле. Аз уктап, үммөттүн камын ойлогон султан элдин саламаттыгы үчүн кээ бир ооруканаларда айрым күндөрү оорулууларды акысыз дарылоочу иш-чараларды уюштуруп турчу. Колунда жокторго бул кызматтан пайдаланып, султанга да дуа кылышар эле. Орозо жана курбан айттарда элди сүйүнтүп, пенсионер, жетим жесирлерге жардамдар таркатылчу. Кыш катуу болгон жылдары кыйналып жашаган үй бүлөлөрдү отун, көмүр жана тамак аш менен камсыздачу. Мындай көмөктөрдө медреседеги талабаларды да унутчу эмес, аларга өзгөчө маани берчү. Султан Абдулхамид Европаны дүрбөлөңгө салган эмгектеринин бири да анын темир жолдорду салган иши болчу. Экинчи Абдулхамид мусулмандар ортосундагы мамилелерди жакындатуу үчүн адамдардын ажыга баруу жолун жеңилдетүү максатында темир жолдорду салдырды. Мисалга, Шам, Хайфа, Мадина ортосундагы салынган жолдун узундугунун өзү эле 1464 чакырымды түзгөн. Кезинде Европанын осмондуктар мындай чоң долбоорду жасай алышпайт дегенине карабай, бир тыйын карыз албастан бүтүргөн. Ошондо бул долбоордун бүтүүсү үчүн элден да кол кабыш кылгандар көп болгон. Ушундай чоң долбоордун алдында бул эмне болот эле дебестен, өзүнүн тагынуучу асем буюмдарын сатып, иштен ишке ашуусуна салым кошкон аялдарга чейин жардамдашкандар болгон. А түгүл бизден да Шабдан Баатыр бул долбоор үчүн аябагандай чоң суммада жардам берип, Султан Абдулхамидден төш белги да алганын буга чейин чыгарылыштарыбызда айтканбыз. Жакшы иштин тоскоолдуктары көп болот деген сөз чын белем. Осмон өлкөсүнүн мындай ийгиликтерин көрө албаган душмандары ар кандай чагымчылдык аракеттерди токтотушкан эмес. Индия жана Мысырда чыккан гезиттерде түрктөрдүн Хижаз темир жолун кура ала тургандай даражада эместигин, элдин акчасын жеш үчүн жаңы шылтоолор тапкандыгын айткан, элдин да бул долбоорго көмөктөшүүдөн алыс турууларын эскерткен макалалар байма-бай чыгып турган. Бирок элдин Абдулхамидке болгон ишеними жана сүйүүсүнүн алдында динсиздердин пропагандалары элден келчү жардамдардын жолуна бөгөт боло алган эмес. Ошондой эле Султан Абдулхамид экинчи убагында Стамбул, Эскишехир, Анкара, Эскишехир, Адана, Багдад жана Адана, Шам, Мадина темир жолдору курулган учурда башка өлкөлөрдө мынчалык темир жолдор болгон эмес. Бул салынган темир жолдордун эң биринчи максаты катары аскердик жана саясий аракеттер көздөлсө, экинчи даражада да экономикалык жана соода иштери максатталган. Аткарылган мындай кызматтар элди султанга дагы да байлап, элдин көзүндө олуя султанатка конгон. Мындан улам султанга карата жүргүзүлгөн кара пропагандалар, уюштурулган баш көтөрүүлөр ар дайым тутана албай, түтөп, жалп өчүп кала берчү. Батыш өлкөлөрү Осмон дөөлөтүнүн башкаруусу алдында жашаган башка улут өкүлдөрүн өлкөнү бөлүп жарууда куурчак катары пайдаланышкан. Мисалы, Орусия 1877 жылы болгон согушта айрым түрк шаарларын басып алгандан кийин армяндарды эгемендүүлүк үчүн Осмон дөөлөтүнө каршы көтөрүлүшкө чыгууга тукурган. Англия болсо
Мысыр жана Индияны колония астында кармап туруусу үчүн Осман дөөлөтүнүн алсыз болуп, ар дайым баш көтөрүү маселелери менен алып урушуп туруусу үчүн өлкөнүн ичине атайын чагымчылдык үрөөнүн себеп турчу. Абдулхамид англис коркунучун жок кылуу үчүн немистер менен иштешип, армиясын күчтөндүрүүгө аракеттенди. Ошондой эле Осман дөөлөтүнүн тарыхында эң көп согуш кемелерине буйрутма берген да Султан Абдулазизден кийин эле Султан Абдулхамид хан болгон. Экинчи Абдулхамид хандын армияны күчтөнгөндүгү элдин алкоосуна татыган. Азыркы күндө да кээ бирлери согушка каршыбыз, курал жарака кетирилген чыгымдарга каршыбыз деп, айрыкча жаштарды курал кармоого үндөп, сыртынан жалтырактай көрүнүп периште өңдөнүшөт. Ооба, согуш жаман, баарыбыз ага каршыбыз. Бирок бул өлкөнүн эр азаматтарын мекенди коргоого даярдаш керек, күчтүү курал жарак сатып албаш керек же өндүрбөш керек деген мааниге келбейт. Чынында жакшылап изилдеп келсең, согушка каршыбыз деген жүрүштөрдүн башкы демөөрчүлөрү кайра эле Иракты, Афганистанды, Сирияны жана башка ушул сыяктуу өлкөлөрдө согуштук ыкма менен талап-тоноп талкалагандар болуп чыгат. Бул шайтандай эки жүздүүлүк оюнуна алданбоо керек. Ошол эле кезде азыркы учурда дайыма сүйүү, урмат, толеранттуулук болсун деген максатта диндердин ортосундагы диалог аттуу жаңы мода пайда болду. Ооба, мусулман башка дин өкүлдөрүнө сый мамиле кылып, аларга зулумдук кылбашы керек. Бирок бул аларды исламга чакырбоо керек деген мааниге келбейт. Диалог бул эки жактын бир пикирге келүүсү, баарлашуусу, бири-бири менен тил бириктирүүсү деген мааниге келет. Демек эмне биз мусулмандар христиандар менен бир пикирде болушубуз керекпи? Жок, албетте. Башка дин өкүлдөрүнө карата зомбулук да жок, диалог да жок. Даават бар, чакыруу бар, жеткирүү бар. Султандын кабарлашуу уюму да аябай кылдат ыкмалар менен ишин жүргүзчү. Бул уюмдун арты менен чет элдиктер менен чогуу жүргөндөр, элчиликтерге кирип чыккандар, шаарга зыяратка келгендер, Европага кетип келгендер, айтор баарысынан кабардар болуп турушчу. Жада калса, чет өлкөнүн элчилигинен таштандыга ыргытылган жана жыртылган кагаздарга чейин изилдеп, иликтеп турушчу. Бирок бара-бара масон уюмунун өкүлдөрү мамлекеттин ар кандай катмарларына чейин жашыруун түрдө кирип барышышат. Султандын айланасындагы султанга жакын инсандардын айрымдарын өлтүрүп жок кылышса, айрымдарын коркутуу менен, айрымдарын сатып алуу менен өз тараптарына өткөзүшкөн. Айрымдарына карата да Абдулхамиддин шектенүүсүн ойго түшүп, Султан Абдулхамидди жалгыздаштыруу процесси жүргүзүлгөн. 1901 жыл дүйнөлүк сионизм уюмунун негиздөөчүсү Жөөт Теодор Херзл Стамбулга келип, көптөгөн сүйлөшүүлөрдөн кийин Абдулхамид ханга жолугат. Жолугушуу учурунда Херзл ушундай дейт: "Улуу урматтуу султаным, сизге тек гана өтүнүч менен келдик. Азыр жөөттөрдүн укугу осмондордон башка бүткүл жерде тепселенип жатат. Ошондуктан Палестинадан, Кудустан жөөттөр үчүн жер сурап келдик. Эгерде Кудустан жер сатсаңыз, биздин бай жөөттөр Осман дөөлөтүнүн Европадагы бүткүл карыздарын төлөп беришет." Бул сунушту укканда Султан Абдулхамид хан аябай ачууланат да ушундай дейт: "Мен Кудустан бир карыш болсо дагы жер сатпайм. Себеби бул жерлер меники эмес, элимдики. Бул мекен үчүн канчалаган мусулмандар канын төгүп шейит болушкан. Ушуну унутпа. Мен тирүү турганча Кудустан силерге эч качан жер берилбейт." Бул жолугушуудан кийин жөөттөр Абдулхамид куламайынча Кудусту түшүндө да көрө албасын түшүнүшөт. Натыйжада султанды кулатуу иш аракеттери дагы да күчөй баштайт. Арине, арыстан канчалык күчтүү болсо да чөөлөрдүн тоуна жеңилип калары турган кеп. Султан Абдулхамид жөөттөрдүн Кудусту алуу кызыкчылыгында экендигин билгенден кийин Палестинадагы жерлердин көп бөлүгүн Осман дөөлөтүнүн жарандарынын атына документтештирип, жердин кызыл китептерине чейин берген. Учурда Туркиядагы документтер архивинде жарандарга таандык 133.365 кызыл китеп, фондторго таандык 37.611 документ сакталууда. Абдулхамиддин жеке өзүнө таандык 139 жер документи бар болсо, анын 137си мамлекеттик казнага өткөрүлгөн. Калган экөө азыр деле Султан Абдулхамиддин атында катталып турат. Бул документтер бүгүнкү күндө да ошол кездегидей эле өз күчүндө. Документтерде жердин кайсы жерлерде экендиги сүрөттөгөн баяндамаларга чейин жазылган. Жөөттөр бул документтер жөнүндө маалыматы бар болгондуктан жерлердин, дөңсөөлөрдүн, көчөлөрдүн атын өзгөртүү саясатын жүргүзүп келүүдө. Жада калса, медиа тармагы азыркы күндөгүдөй өнүгө элек учурда Ал-Акса мечити бул сары мунаралуу,
Куббаты Сахра катары эле көрсөтүлүп, мусулмандарды алдоого аракет кылышпады эле. Эгер азыр деле Палестина, Кудус кимге таандык деген маселе соттук кароого ташталса, маселе мусулмандардын пайдасына чечилери турган кеп. Албетте, маселеге адилеттүү каралса. Бул тема боюнча буюрса, кийинки чыгарылыштарда дагы кайрылабыз. Масондордун жашыруун түрдө уюштурган Иттихад ве Тараккый, башкача айтканда Биримдик жана Өнүгүү уюму көбөйүп отурушуп, 1908-жылы көтөрүлүш чыгарышат. Алар Абдулхамид хандын башкаруусун диктатура деп айыптап, конституциялык башкарууга өтүшүбүз керек деген дааваны көтөрүп чыгышкан эле. Абдулхамиддин башкаруу системасын диктатура деп атоонун өзү күлкүлүү болчу. Анткени Абдулхамиддин заманында кимдир бирөөнүн өлүм жазасына тартылган бир окуя такыр катталган эмес. Эң оор жаза катары сүргүнгө жөнөткөн. Эмесе шарият жактан алып караганда бир падыша катары өзүнө каршы чыгып өлкөгө чыккынчылык кылгандарды өлүм жазасына тартууга укуктуу болчу. Абдулхамид хан аябай мээримдүү эле. Ошондуктан шарият жактан берилген бул укуктан бир да жолу пайдаланган эмес. Андыктан аны диктатор деп аталган сөздөрдүн баары жалаа. Байкап көрсөңүз, орус булактарында дагы Абдулхамидди 19 жана 20 кылымдын эң атактуу диктаторлору деп атап жүрүшөт. Туура Абдулхамид өлкөнү жалгыз билгениндей башкарган. Бирок шариаттын чегинен чыгып, бирөөгө да зулумдук кылган эмес. Бир гана шариятка баш ийген. Иттихад ве Тараккийнин талап кылган башкаруу системасына келсек, Султан 2 Абдулхамид башкаруунун бул түрүн султандык тактыга олтурганда эле орноткон. Бирок ошондо өлкөнү башкарып жаткан партиялардын басымдуу бөлүгү динсиздерден жана өлкөнү башкарып кете албаган адамдардан түзүлгөндүктөн улам башкаруу чылбырын өз колуна алган. Күндөн күнгө Абдулхамидди кулатуу иш-аракеттери кызуу уланып жатты. Аны кулатууну каалагандардын арасында Эммануэль Кароссо аттуу жөөт да бар эле. 1492 Баязиттин доорунда осмондуктар Испаниядагы зулумдукка кабылган мусулмандарды көчүрүп келет. Булардын арасында мусулмандардын мээримине бөлөнгөн жөөттөр да бар эле. Эммануэль Кароссо дал ошол келгинди жөөттөрдүн урпагы болгон. Осмон дөөлөтүндөгү масондордун башында турган Кароссо бул уюмга Европадан окуп келген мусулман каада салтына, маданиятына душман болгон жаштарды да кошо баштады. Кийин алгачкылардан болуп Биримдик жана Өнүгүү уюмуна алгачкы мусулман эмес мүчөсү болуп кирди. Кийин бул уюмдагылардын баарын масон кылганга жетишти. Бул мезгилдери ислам аалымдарынын арасынан чыккан дагы бир атактуу ысым бар эле. Ал Бедуизаман Саид Нурси болчу. Кароссо Бедуизаманды масон уюмуна мүчө кылуу максатында жолугушат. Ооба, азыркы күндө да кимдин аты бир аз эле чыккан болсо, бүткүл уюмдар, идеологиялык топтор дароо аны өздөрүнө тартканга аракет кыла башташат. Чынында биздин максат бир адамды баланчачы же түкүнчөчү кылуу эмес, тескерисинче ыйманын куткара алган адам кылуу эмеспи? Ниетибиз телефондун тиркемесинде эле жаңыртууга муктаж болуп турган чак. Кароссо менен Саид Нурси жолугушат. Кароссо илимий жактан кандай амалдарды кылса да, Саид Нурсинин акыйкат жооптору даяр эле. Колунан эч нерсе келбей, бурчка такалган Кароссо айласыздан качып кетет. Аны күтүп турган идеялаштары эмне үчүн бат келгенин сурашканда, Кароссо дагы бир аз жанында турганымда мени мусулман кылмак деп жеңилгендигин моюндайт. 1908-жыл. Биримдик жана Өнүгүү уюму өлкөнү башкаруу системасына катыша баштаган кезде Эммануэль Кароссо депутат болуп калат. Ошентип, Салоникадан топтолуп чыккан эл Борбор калааны көздөй көтөрүлүп келе жатты. Султан Абдулхамид кааласа баарысын бастырып салгыдай кудуретте болгон. Бирок адамдардын канын төгүү Абдулхамид үчүн жат көрүнүштөрдөн эле. Мындан улам анын мээрими адилеттүүлүгүнөн ашып өтчү. Абдулхамид олтурган жылдыз сарайына 4 киши кирип келди. Осмон дөөлөтүн 33 жыл башкарган Абдулхамид хандын алдына төртөөнүн бирөө басып келди. Бул жөөт Эммануэль Кароссо болчу. Ал элдин мүдөөсүн билдиргени келгендигин айтып ушундай деди. Эл сени айдады. Абдулхамид хан болсо келгендерди карап туруп, тарыхта жазылып алган ушул сөздөрүн айтты. Бир түрк падышасына, бир ислам халифасына тактыдан четтетилгендигин айтуу үчүн могу турган жөөт, армян, албан жана нанкөрдөн башка эч кимди таба алышпадыбы? Булар жөөт Эммануэль Кароссо, католик уюмунун мүчөсү армян Арам Ачыкбашиян, Эсат Топтани жана масон Ахмет Хикмет Паша болчу. Ооба, динсиздерге бир да жолу мүмкүнчүлүк бербеген ислам халифасынын тактыдан кулашын ушул жөөт армян сыяктуу масондор жеткизген эле. Максат
халифаны мыскылдоо, басмырлоо болчу. Сен жөөттөргө жер бербедиңби? Демек биз ушундай кылабыз деген ишарат бар эле бул окуяда. Кароссонун жээни Айзак Кароссо Испанияда Данон йогурт фирмасын негиздейт. Учурда да бул фирманын азыктары бизде да сатылат. Осмон дөөлөтүн кулаткан инсандын азыктарын кыргыз сомуна балаңыз үчүн сатып алып берип жатканда Абдулхамидти бир эстеп коюңуз. Абдулхамид ханды тактан кулаткандан кийин ага каршы чыгып динсиздерге курал болуп калгандыгын көпчүлүк анан түшүндү. Бирок баары кеч эле. Өкүнүп бармактарын тиштөөдөн башкасын кыла алышпайт болчу. Абдулхамид кеткенден кийин дөөлөт бөлүнүп жарыла баштады. 1924-жылы армяндар өз алдынча мамлекет куруп чыгып кетишти. Бир убактар Абдулхамидтен чоң суммага сатып ала албаган Палестинаны Абдулхамид кеткенден кийин жөөттөр бир тыйынсыз эле керек болсо чекесинен тер дагы чыгарбастан байырлап алышты. Абдулхамид Салоникага сүргүнгө айдалды. Ал жерге жакындары менен учурашууга, сыртка чыгууга, атүгүл гезит журнал окуусуна да тыюу салынды. Болуп көрбөгөндөй зулумдуктарга дуушар болду. Салоникага келгенде Абдулхамиддин 3-4 жаштагы уулу Абидин үргүлөп жаткан кезде бир аскер аны көтөрүп алайын дейт. Бирок ары жактан бир полковник аскерге "Ал жыландын баласын көтөрбө" деп кыйкырат. Дагы бир күн түрдүү оюнчуктарды алып келишет. Кичинекей Абидин оюнчукту алгысы келген кезде бирөөсү ары жактан келип, "Атаңа сен эшексиң десең, ушул оюнчуктарды беребиз" дейт. Алсыз жаш бала эмне кылышты билбей, ызаланып ыйлап кирип кетет. Бул элестер Абидиндин өмүрүнүн аягына чейин эсинде сакталып калган эле. Күнөөсүз жерге караланып жаткандыгын, мал мүлкүнүн элге таратылышына ыраазы болгондугун, бала чакасынын укугунун корголушун айтып, өкмөткө кат жазат. Бирок ошол абалыңа шүгүр кыл деген корс жооп келет. 1912-жылы Балкан согушунда өкмөттөн курал бергиле, мен да аскерлер арасында согушайын дейт Абдулхамид. Бирок уруксат берилбейт. Натыйжада Абдулхамид Стамбулга которулуп, Бейлербей сарайына жайгаштырылат. Бирок бул жерде да аябай көп кордуктарга дуушар болот. Сарайдын ичинде да бала чакасы менен аялдары менен сүйлөштүрүлбөйт. Бирок баары бир мамлекеттик кызматкерлер аны зыярат кылышып, кеңештерин алып турат. Чанаккале согушу маалында Абдулхамид хан Кады Ияздын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу жазылган Шифай Шариф аттуу китебин окуп, дуа кылып жатты. Окуп бүтүп мындай деди: "Китептин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жыты тууралуу бөлүмүн окуп жаткан кезде, мен да чын эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын куттуу жытын жыттадым, сездим. Демек бул биздин Чанаккале согушунда жеңишке жетерибизге ишарат кылат." 1918-жыл Абдулхамид ооруй баштайт. 10 февраль күнү аялына карап, "Менден ыраазы бол" дейт да, оозунан "Аллах" деген үн чыгат. Бул дүйнөнүн азаптарынан кутулуп, түбөлүк ааламга сапар тартат. Султан Абдулхамиддин жалпы 13, башка маалыматтар боюнча 16 аялы болгон деп айтылат. Бул маалыматта көпчүлүктүн бүйүрүн кызыткан суроолордон туура айттыңыз. Шарият боюнча бир эркек 4 аялдан ашыкчасына үйлөнө албайт. Андыктан Осмон дөөлөтүнүн султандарынын да эң көп 4төн ашыкча аялга үйлөнүшкөн эмес. 1-де 13, 1-де 16 деп айтылган сандардын көбүнчөсү жарыялардын саны кошулуп айтылганы. Жарыялардын саны чектелбегендиктен бул сандар ар түрдүү болуп айтыла берет. Султандарда керек болсо 16дан да көп жарыялары болгон болуусу мүмкүн. Бул жарыялар каяктан келген деп сурасаңыз, мындай аялдар согушта туткундалып, аскерге согуштук олжо катары таратылган. Алардын да эң жакшыларын султандарга белек катары тартуулап турушкан. Демек буларга уруксат барбы деп сурасаңыз, ооба, уруксат бар. Анткени билесиздер, согушта шейит кеткен аскерлерге бейиште хурилер тартуулангандай, тирүү калган газилерге, ардагерлерге жогорудагыдай душман аялдары олжо катары тартууланат. Андыктан жарыялар бир гана султандарга эмес, согушка катышкан газилерге, ардагерлерге да тартууланат. А бирок мунун да өз мыйзамдары бар. Жарыя алган киши колундагы жарыяны багууга милдеттүү. Аны иштетүү акысы болгон эмес. Анан да согушта туткундалган мусулман аялдарын жарыя кылып алууга да шарият жактан уруксат жок. Султан 2 Абдулхамид сүргүнгө айдалгандан кийин Абдулхамиддин өзүнө да балдарына да аябагандай кордуктарды көрсөтүшөт. Мамлекетти башкаруу иштерин көшөк аркасынан жөөттөр англистер жүргүзө баштагандыктан Абдулхамидке "Сенин жата турчу жериң да жок" дегендей кылышып, сүргүндөлүп барган үйдө жата турчу эч нерсе коюшпайт. Ошондой кыйынчылыкта үйдүн парталарын чыгарышып, ошолорду жууркан катары колдонушат.
ар тарапка сүргүлүнө өлгөн балдары да ар кандай машакаттарга туш болушкан. Алсак, уулу Ахмет Нуреддин мырза ачкалыктан көз жумса, кызы Зекия Султан болсо, үйсүз калып ижарада жашап жүрдү. Ал үйдүн ээси Зекия Султандын абалына боор ачып, ижара акысын албай коет. Зекия Султан да мына ушундай кыйынчылыктарда жашап, тамтыгы чыккан бөлмөсүндө көз жумат. Кызы Наима Султан болсо, пол жууп, жан багып жүрүп көз жумган. 1952 жыл Туркиянын ошол кездеги премьер-министри Аднан Мендерес НАТОнун чогулушу үчүн Францияга барып калат. Чогулуштан кийин Туркиянын Франциядагы элчисин чакырып, осмондуктардын үй бүлөсү учурда Францияда болсо керек. Алардын абалы кандай деп сурайт. Эч кабары жок экендигин айтканда Мендерес ачууланат. Натыйжада элчи дароо Абдулхамиттен 80ге чыккан аялы Шефика Султанды жана 60ка чыккан кызы Айша Султандын даректерин алып келет. Аднан Мендерес дарек боюнча барса, ислам дүйнөсүнүн акыркы халифасынын аялы менен кызы француздардын кир идиштерин жууп иштеп атыптыр. Жашаган жерлери да аябагандай оор абалда болчу. Мендерес ыйлап Шефика Султандын колун өбөт да, биз кечиктик эне, бизди кечир дейт. Кийин Туркияга келип, ар кандай тоскоолдуктарга карабай, эне менен кызын алдыртат. 1961 Аднан Мендерес ислам дини үчүн, мусулмандардын кызыкчылыгы үчүн, көп кызматтарды кылгандыгы үчүн асылып өлтүрүлөт. Бизде деле басмачы аталган баатыр аталардын дин үчүн кызмат кылгандыгы үчүн өлтүрүлгөн ислам аалымдарынын, жок жерден репрессиялангандардын аялдары, бала чакарларынын тарткан азаптарын, көргөн кордуктарын айта турган болсок, көздөн жаш акпай койбойт. Мисалы, Жусуп Абдрахман уулунун кызы Ленина апа 2017 жылы чатырынан суу өткөн эски тамда жалгыз жатып өлгөн. Иманалы Айдырбек уулунун кызын көчөдө өлтүрүп кетишкен. Мурат Салих уулун жана аялын өлтүрүшкөндөн кийин уулу Кубатты Ташкенттеги киши өлтүргөн балдар менен бирге камап коет. Ал жерде Кубат ит көрбөгөн кордуктарды көрөт. Басмачы аталган баатыр аталардын үй бүлөсү да ит көрбөгөн кордукту көрдү. Өлүктөрү талаада калды. Мисалы, Парпи Корбашынын аялы Пакистан тарапка өтүп баратып, суукка тоңуп, жолдо калып кетет. Натыйжада Пакистанда, Туркияда, Европа жактарда өтө көп кыргыз чыгаандарынын урпактары жашап калышты. Абдулхамитти бул абалга салгандар жыргап кетишкен жок. Алар да тагдырдан келген жазаларын тартышып, өкүнүү менен жашоосун өткөрүштү. Атүгүл айрымдары жашоосундагы эң көп ката деп Абдулхамитти тактан кулаткандыгын айтышчу. Бул абалдар азыр деле кайталанууда. Ортодо ойногондор кайра эле ошолор. Ушундай бир олуттуу кырдаалда биз мусулман жаштары улуу мүдөгө кызмат кылып салым кошо албасак да, зыяныбызды тийгизбөө менен чоң кызмат кыла алабыз. Зыян тийгизбөө да бул кызматтын минимумдук көрсөткүчү. Көпчүлүк эмне үчүн эле кечке түрктү, арабты чыгара бересиңер деп эмоционалдуу түрдө айтышат. Эгер Лермонтовду же Хемингуэйди айтсак, ушинтишпесе керек эле. Урматтуу бир тууганым, булардын баары тарбиялуу тарых. Буларды окуу менен биз келечектеги кадамыбызды, багытыбызды, башкалар менен болгон мамилебизди туура калыптандыра алабыз. Ким душман, ким дос аныктай алабыз. Курунамыздын кереги жок албетте. Дүйнөнүн 100 жылдыктагы жолу салынып аткан кезде биз да олуттуу багытты карманып калышыбыз керек. أين أنت يا عبد الحميد يا من قلت لهم وواجهتهم مع كل المتآمرين عليك، مع كل المتآمرين على فلسطين، قلت لهم لن أتنازل لكم عن ذرة من تربة فلسطين لو مزق لحمي إلى قطع. هذا السلطان عبد الحميد قالوا نتنازل لك عن الديون، نعفي الدولة من الديون وتبقى السلطان. قال فلسطين ليست لي، فلسطين للمسلمين، ماذا أقول لربي يوم القيامة؟ قلب عليهم الطاولة. Ролигибизди Абдулхамиттин жаздырып алынган дуасы менен аяктайбыз. Аллахым, разы эмесмин. Мен эмес элимди ушул абалга алып келгендерге разы эмесмин. Менин этимди тилим шылышса, ар бир түгүмдү даанылап жулушса, сарайыма өрт коюшса, үйүмдүн коломтомдун отун өчүрүшсө, бала чакамды көз алдымда эзип кыйнашса мейли эле.
сүйүктүүнүн жолун жолдогонум үчүн мени ушул абалга салган жана улутумдун башын азапка кептеген адамдарга акымды адал кылбаймын. Аллахым, сенин куттуу ысымдарыңан кагылайын. О адилеттүү болгон Аллахым, мага Кызыл Султан наамын таккан жана мени тактан кулатуу үчүн колдорунан келгенин кылган армяндарды, бүгүн сен да аларды мени тактан кулаткандарга эздирип жатасың. Бир күн келип бул канкорлорду да ким билсин, кимдерге эздиртесиң. Бирок о мээримдүү Аллахым, адилеттүүлүгүң менен мамиле кыла турчу болсоң, баарыбыз күйүп күл болобуз. Бизге ырайым кыл. Расулуңдун сүйүктүүңдүн, ааламдын төрөсүнүн нурун жогото тургандай болгон үчүн ушул абалга келген бул элди мээримиң менен, рахматың менен, ырайымың менен жалгай көр. О кудуреттүү болгон Аллахым, жуурканга чөргөлгөн ымыркайды томшугуна илип алып учкан кузгундун оозунан түшкөн наристени куткарууга бир гана сенин кудуретиң жетет. Бул кузгундардын оозундагы чөргөлгөн ымыркайга айланган элимди куткара көр Аллахым. О Аллахым, өмүрүмдө каза кылган бир маал намазымды да эстей албадым. Бирок бир маал намазымдын болгонун жалтанбай айтууга да напсиде күч таба албадым. Дар көйүңдө ийиле албай катып калдым. Дуамда рухумду сага тапшыра албай, төшөгүмдө тыырчылап жатамын. Сага колдук кыла албай жаткан бул кулуңду кечир Аллахым. Эгер 33 жыл сүргөн өкүмдарлыгымда сени бир иретке болсо да эстей алган болсом, Расулуңа бир ирмемге болсо да байлана алган болсом, дуамды ошол бир иреттин жана бир ирмемдин урматына кабыл кыл. О субхан болгон Аллахым, кыямат күнүндө сага үммөтүм деп жалбарган сүйүктүүңдүн этегинде мына азыр титиреген колдору менен улутум деп жалынган карыянын дуасын артка кайтарба. Элимди эң башта баъсу баъдал маутсиз бир өлүм менен жок кылууга алып барган чала куткаруучулардан жана жалган кутулуучулардан өзүң сакта. Жана элиме бир күн чыныгы куткаруучуларды жана чыныгы кутулуучуларды насип кыл. Менин эми ушул дүйнө көзүм менен көрө турчу эч бир жакшылыгынан үмүтүм калбады. Эч болбогондо жамандыгын дагы көрсөтпө. Бутумда тура албай турган абалдамын. Убактым качан бүтөт Аллахым? Аллахым, жаткан жерин жайлуу, топурагын торко кылсын. Дал ушул Улуу Султан 2 Абдулхамид хан тууралуу кыргызчага которулган китебибиз жакында жарык көрөт. Дуа кылып туруңуздар, күтүп туруңуздар.